Эгерде жубайлар ажырашууну каалабай, жасалма жол менен балалуу болуу мүмкүнчүлүгү болсо, аны да ишке ашырууга болот. Бирок анын шариятка макул келүүсү үчүн бир канча шарттары бар. Жасалма жол менен уруктандырууда аялдын боюна бүтүүсү үчүн 3 нерсе эске алынат. Биз менен бирге окуу 24. Жубайларга тиешелүү түрдүү маселелер. Китептин акыркы бөлүгүндө үй бүлөлүк турмушта кезигип кала турган түрдүү маселелерге орун берүүнү эп көрдүм. Анткени кээде ушундай маселелердин айынан турмуш бузулат. Көйгөй жаралбашы үчүн жубайларга буларды билип алуу ашыкча болбойт. Жасалма уруктандыруу. Үй бүлөдө аял менен эркекти бири-бирине байлап турган чоң күч бул бала. Жубайлар баш кошкондон кийин бир канча жыл балалуу боло албаса, анда ажырашууга шарият уруксат берет. Анткени үйлөнүүдөгү негизги максат балалуу болуу, адам урпагын улантуу. Эгерде жубайлар ажырашууну каалабай, жасалма жол менен балалуу болуу мүмкүнчүлүгү болсо, аны да ишке ашырууга болот. Бирок анын шариятка макул келүүсү үчүн бир канча шарттары бар. Жасалма жол менен уруктандырууда аялдын боюна бүтүүсү үчүн 3 нерсе эске алынат. Жумуртка клеткасы, эркектин уруктугу жана жатын. Мына ушул 3 нерсе жубайлардын өзүнө тиешелүү болсо, анда уруктандырууну жүргүзүүгө болот деген пикирин айткан аалымдар бар. Эгер бул шарттар табылбаса, анда уруктандыруу тыюу салынган арам иш болот. Түшүнүктүүрөөк болуу үчүн мисалга карайлы. Эгер аялы оору же башка себептерден улам төрөй албаса, эркектин уруктугун башка аялдын жатынына салып, аны төрөтүп алабыз дешсе, бул арам, тыюу салынган иш. Анткени мында кадимгидей эле никесиз аял менен зына кылгандай өкүм жүрөт. Же тескерисинче, күйөө аялына жакындык кыла албайт, же уруктугу соолуп калган. Аялы башка эркектин уруктугун жатынына салып балалуу болууга болбойт. Бул да зына өкүмүндөгү арам иш. Кош бойлуулуктун мөөнөтү. Аялдын бойкаттык мөөнөтү шариятта аябай дыкат каралат. Жогоруда айткандай, исламда баланын тегине чоң маани берилет. Анын атасы ким экендиги сөзсүз белгилүү болушу керек. Ошол себептен ажырашкан же күйөөсү каза болгон аялдарга башкага турмушка чыкканга чейин идда деп аталган мөөнөттү күтүүсү милдет. Бул аялдын боюнда бар жогун аныктоо жана эгер боюнда болсо, анын атасы ким экендигин билүү үчүн каралат. Ислам тартиптерине баш ийбеген же маани бербеген адамдарда ушул маселеде көп келишпестиктер чыгат. Аялы 9 айга жетпей төрөгөн учурда күмөн саноо пайда болуп, ортодо ажырым болгон учурлар көп. Ошон үчүн шарият аялдын бойго көтөрүп жүрүү мөөнөтүн так белгилеген жана бул медицинанын пикирине да дал келет. Шариятта кош бойлуулуктун эң азы 6 ай. Башкача айтканда, аял курсагындагы түйүлдүктү 6 айлыгында төрөшү мүмкүн жана мындай ара төрөлгөн баланын адам болуп кетишине да ишеним бар. Азирети Усмандын заманында бир аял турмушка чыккандан кийин 6 айда төрөп, аны зына кылган деген жала менен айыпташкан. Ошондо белгилүү алым сахаба Абдулла ибн Аббас Курандагы баланы курсакта көтөрүү жана эмизүү мөөнөтү 30 ай деген аят менен эмизүүнү толук бүтүрүүнү каалаган энелер балдарын 2 жыл эмизишсин деген аятты бири-бирине байланыштырып, баланы эмизүү 2 жыл болсо, демек 24 ай болот. Ал эми эмизүү менен бирге курсакта көтөрүп жүрүү мөөнөтү 30 ай деп айтылып жатат. Ошондо кээде бала 6 айлыгында да төрөлүшү мүмкүн деген чечмелөөсүн айтып, аялды зына кылды деген жаладан сактап калган. Ахкаф сүрөсү 15 аят, Бакара сүрөсү 233 аят. Ал эми кош бойлуулуктун узун мөөнөтү так айтылган эмес. Кээ бир аалымдар 1 жыл деп айтышкан. Бул жаатта да медицинанын көз карашына кайрылуу керек. Үй бүлөнү пландаштыруу. Үй бүлөнү пландаштыруу деген сөз негизи исламга да, биздин элибизге да тиешеси жок. Анткени исламда үммөттүн көбөйүүсүнө маани берилет. Никелешип көбөйгүлө, кыяматта үммөтүмдүн көптүгү менен сыймыктанамын деп пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Үйлөнүүнүн негизги максаты адам населин сактоо, мусулман үммөтүнүн санын көбөйтүү экенин баса белгилеген. Төрөбөгөн сулуу аялга караганда өңү серт болсо да төрөгөн аял жакшы. Көп төрөгөн аялдар жакшы аялдар деген сыяктуу бир канча хадистер бар. Мындан эч бир себепсиз эле балалуу болуудан баш тарткан эркек же төрөөдөн баш тарткан аял кайсы бир деңгээлде күнөөкөр болоору белгилүү. Бул жерде түшүнүктүү болуу үчүн себепти экиге бөлүп караганыбыз оң. Биринчиси, балалуу болуудан сактанууга жараксыз себептер.
Көптөрөсөм келбетим бузулат деп сактануу. Бала башка дүйнө иштеринен алагды кылат. Тагыраагы карьерага тоскоол болот деп сактануу. Ээн эркин эс алууга тоскоол болот деп эсептөө. Бага албай калам деп коркуу жана башка ушул сыяктуу балалуу болуудан сактанууга жарабаган себеп шылтоолор болуп эсептелет. Мындай шылтоолор менен төрөөдөн баш тарткан аялдар күнөөкөр болот. Экинчиси, ишеничтүү дарыгерлер тарабынан төрөөгө тыюу салынган учурда, башкача айтканда аял такыр төрөй албаса же төрөө аялдын ден соолугуна олуттуу зыян жеткире турган болсо, динсиз, жаман чөйрөдө болуп, төрөлгөн балага татыктуу тарбия берүү мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда балалуу болуу мөөнөтүн жылдырып турууга уруксат. Мына ушундай олуттуу себептер болгондо жубайлар балалуу болуу процессин артка жылдырып турууга акылуу. Бирок мында дагы сактануунун шарият талабына ылайык келген жолдорун колдонуу керек. Шариятта уруксат берилген ыкмалардын кээ бирине токтололу. Уруктукту жатындан сырткары таштоо. Бул эски элдик ыкма эбактан бери колдонулуп келет. Шариятта да буга тыюу жок. Сахабалардын айтымында пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун заманында кээ бирлер ушундай ыкманы колдоноорун айтышканда аларга тыюу салган эмес. Мында эркек дүүлүгүп, уруктугу атып чыгаарда аялынан алыстап, уруктукту жатындан сырткары түшүрөт. Сактануунун бул түрү толук ишенимдүү деп айтылбайт. Анткени делебеси козголуп катуу дүүлүккөн учурда аялынан алыстай албай, уруктугун жатынга түшүрүп алуусу мүмкүн. Ошондой эле сактануунун бул түрүндө аялдын уруксатына да көңүл бурулат. Анткени кошулуудан аял да, эркек да бирдей кумар алуусу зарыл. Эркек уруктугун сыртка түшүргөндө аял толук кандуу кумар ала албай калуусу мүмкүн. Ошон үчүн аялы макул болсо гана бул ыкманы колдонууга болот. Спираль койдуруу. Алымдардын жоон тобу сактануунун бул ыкмасына уруксат беришкен. Негизи сактанууда энелик жумуртка менен аталык уруктуктун кошулуусуна тоскоол болгон ыкмаларга гана уруксат берилет. Себеби эки уруктук кошулганда бала пайда болот. Ал эми уруктуктар кошулуп бала пайда болуп калгандан кийин аны жок кылуу ыкмалары баары шариятта тыюу салынган. Спираль жатындын ичине коюлуп, уруктуктарды бири-бирине кошулуусуна тоскоол болот. Медицинада жатында пайда болгон түйүлдүктү түшүрүп салуу үчүн колдонулган спиральдар да бар деп айтылат. Эгер спираль мындай милдетти аткарса, анда аны колдонууга болбойт. Жогоруда айткандай, түйүлдүктү пайда кылбай турган ыкмаларга гана уруксат. Ошондой эле спираль койдуруу аялдын ден соолугуна олуттуу зыянын тийгизе турган болсо, мында да аны колдонууга болбойт. Демек, бул жаатта да медицинага таянып, дарыгерлер менен кеңешүү зарыл. Таблеткалар. Учурда балалуу болуудан сактай турган эркектерге да, аялдарга да тиешелүү дарылар бар. Бирок бул дарылардын таасирин билүү зарыл. Эгер эркек ичкен дары анын уруктугу пайда болуусун токтотсо, аял ичкен дары жатында уруктанууну токтотсо, анда мындай дарыларды ичүүгө болот. Ал эми ичкен дары жатында пайда болгон түйүлдүктүн өсүүсүн токтотуу же жан кирип калган түйүлдүктү өлтүрүп, боюнан түшүрүү үчүн колдонулса, мындай дарыны пайдаланууга болбойт. Ошондой эле эркек да, аял да ичкен дары башка органдарына терс таасирин тийгизбөөсүнө көңүл буруусу керек. Эгер башка органдарына олуттуу зыяны болсо, аны колдонууга болбойт. Жатын каналын байлоо. Ислам аалымдарынын көбү мындай ыкмага макул болгон эмес. Бирок уруксат берген аалымдар да бар. Макул болбогондору бул ыкма аялдын ден соолугуна зыяндуулугун жана мындай ыкмадан кийин аял өмүр бою боюна бүтүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калуу коркунучу бар экенин айтышат. Жатын каналын байлаткан аялдардын көбү убактылуу сактануу үчүн эмес, өмүр бою сактануу үчүн колдонушат. Мунун пайда зыянын билүү үчүн да дарыгерлердин кеңешине көңүл буруу керек. Презерватив колдонуу. Аалымдардын пикиринде да, медицинада дагы сактануунун эң жөнөкөй жана эффективдүү ыкмасы ушул. Мында эркектин уруктугу жатынга түшпөй сакталып калат. Болгону презервативдин мурда колдонулбагандыгына жана тешик эместигине көңүл буруу керек. Ошондой эле аял менен эркектин кимдир бирөөсүнүн толук кандуу кумарын кандыруусуна тоскоол эместигине да маани берүү зарыл. Боюнан алдыруу. Исламда боюнан алдыруу боюнча эки учурга маани берилет жана өкүм чыгарылат. Биринчиси түйүлдүккө жан кире элек учур. Экинчиси түйүлдүккө жан киргенден кийинки учур. Экинчи учурга тагыраагы түйүлдүккө жан киргенден кийин бойдон алдырууга же кандайдыр бир ыкма менен бойдон түшүрүүгө динде катуу тыюу салынган. Буга эч кандай шылтоо негиз боло албайт.
Атүгүл дарыгерлер бойдогу бала оорулуу экенин, майыптыгын, башка бир себебин билдирип, ал туулса да жашоо мүмкүнчүлүгү жок экенин айткан учурда да баланы бойдон алдырууга болбойт. Анткени техника канчалык күчтүү болбосун, дарыгер канчалык билимдүү, тажрыйбалуу болбосун, бул жаатта адашкан учурлар өтө көп кездешет. Бир канча УЗИ, бир канча дарыгерлер бул түйүлдүктү жетилбейт, чирип кетет. Туулса да адам болбойт деген сыяктуу пикирлерин айткан учурда да бала 6 саны аман туулган учурлар болот. Ошон үчүн мындай учурларда өтө этият кылып, кылдат карануу зарыл. Ал эми түйүлдүккө жан кире элек учурда бойдон алдыруу боюнча аалымдар ортосунда эки ача пикир бар. Бир тобу жогорудагы сыяктуу эле такыр бойдон алдырууга болбойт дешет. Экинчи тобу өтө олуттуу себеп болсо, биз жана айткандай дарыгерлер тарабынан түйүлдүктүн өөрчүбөй калгандыгы, чирип кеткендиги жөнүндө ишенимдүү кабар берилсе, бүт жатынды же башка органдарды ооруга чалдыктырып албоо үчүн бойдон алдырууга же түшүрүп салууга уруксат берилет. Ал эми учурда көп кездешип жаткан ойноштук кесепетинен боюна бүтүрүп, анан аны алдырган же түшүргөндөр күнөөсүнө күнөө жасап жатканын билүүсү керек. Биринчи күнөөсү арам зына ишине баргандыгы, экинчи күнөөсү бейкүнөө наристени өлтүргөндүгү. Бул өтө азабы катуу, оор күнөө. Аялдын күйөөсү же башка нике жүрбөй турган жакын адамы жок сапарга чыгуусу. Аял кишиге жанында махрамы жок сапарга чыгууга тыюу салынган. Махрам күйөөсү, баласы, атасы жана башка аны менен ортодо нике жүрбөй турган туугандары. Аял киши сапарга, тагыраагы 90 чакырымдык аралыктагы жолго жогоруда айтылган кишилердин бирөөсүнүн коштоосу менен гана бара алат. Эгер өзү чыгып кетсе, чоң күнөөкөр болот. Жогоруда бир канча жолу айтылгандай, ислам дини ар бир жамандыктын алдын алган көсөм дин. Аял кишинин коштоосуз жалгыз жүрүүсү ага түрдүү коркунучтарды алып келери бышык. Сапар эмес, жакын эле жерге да аял жалгыз басып келгени опурталдуу. Кара дуа окутуу. Динсиздиктин айынан биз өтө көп зыянды өз башыбызга үйүп алабыз. Айтайын дегеним, жубайлардын бири-бирине сыйкыр, кара дуа окутуусу жөнүндө. Ортодо кандайдыр бир келишпестик болгондо, же жубайлардын биринин экинчисине сүйүүсү, мээри жок болгон учурда абалды жөнгөрүү үчүн сыйкыр салдырып, кара дуа окутуп, ысытма, суутма деген нерселерди жасап жибермейлер бизде көп кездешет. Айрыкча мындай иштерге аялдар көп барат. Күйөөсүнүн башка бирөөгө кетип калуусунан чочулап ушундай кылгандар бар. Мунун баары шайтандын иши, шайтандын азгырыгы. Мындан эч ким пайда көрбөйт, тескерисинче зыян тартат. Сыйкыр дейбизби, ысытма, суутма дейбизби айырмасы жок. Баары динде тыюу салынган, арам. Адамдын эки дүйнөсүнө зыянын тийгизе турган жаман иштер. Мындай иштер биринчи кезекте адамдын ден соолугуна зыянын тийгизет. Аялдар байкабастан күйөөсүндө, өзүндө оорукчан, жинди, майып кылып алышат. Эркек менен аялдын ортосундагы сүйүү биз жогоруда айткан иштер менен бекемделет. Сыйкыр менен бекемделбейт. Эркекти баш айландырма кылып алдым деп мактанган аял өмүр бою ошол эркектин оору азабын тартып жүрүп өтөрүн билбейт. Эркек да, аял да мындай жолдор менен үй бүлөнү сактап кала албайт. Ал эми бирөөнүн үй бүлөсүн бузуу үчүн мындай кадамдарга баргандар бул кылыгынын азабын акыретке чейин эле бул дүйнөдө тартып, акыретте тиешелүү жазасын алат. Эгерде ушундай кара ниеттик билинип, суутма салынганы ачык болсо, аны жандыруу үчүн кайра көзү ачыкка баруунун зарылдыгы жок. Ооба, көзү ачык аны ишке ашыргандай эле кайра жандыра алуусу мүмкүн. Бирок ага барган адам чоң күнөөкөр болот. Атүгүл динден чыгып кетүү коркунучу да бар. Исламда баардык нерсени чечүүнүн жолу бар. Сыйкырга, кара дуага каршы колдонула турган эң күчтүү курал Алланын китеби Куран жана адамдын такыбалыгы. Мындай учурда Куран окуу, айрыкча сыйкырга каршы окулчу Фалак, Нас жана Ихлас сүрөлөрүн окуу керек. Негизи эле мындай жамандыктардын зыяны тийбеси үчүн дайыма таза, эртең менен жана кечинде айтылчу зикир дуаларды айтып, Куран окуп, түз жүрүү зарыл. Мындай адамдарга эч бир көзү ачык, бүбү бакшынын ысытма, суутмасы зыянын тийгизе албайт. Урматтуу угарман, каналга катталып, видеого лайк басып, бөлүшүүнү унутпаңыз.